Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля саййидил мурсалин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Жараткан Аллах субхана ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, мусулмандын жашоосунда намаз эң маанилүү ибадаттардын бири болуп эсептелинет. Мына ошондуктан Аллах субхана ва таала Кур'ан Каримде акимус сола, силер намазды тургузгула, бекемдегиле деп айткан. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам буниял исламу аля хамсин, ислам 5 түркүктөн турат. Мына ошолордун бирөөсү Алла таалага жана пайгамбарына ыйман келтиргенден кийин эле бул намаз экен. Демек намаз, алымдарыбыз айтты, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүнүн негизинде пайгамбарыбыз да айтып атат: "Ас-салату имадуд-дин". Намаз бул диндин түркүгү. "Ман акамаха факат акамад-дин". Ал эми ким намазга бекем болсо, намазды тургузса, ал динди тургузган болот, бекемдеген болот. "Ва ман хадамаха факат хадамад-дин". Ким намазды бузган болсо, ал динди бузган менен барабар болот деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү бар. Алла таала Куранда айтат: "Инна салата танха анил фахшаи вал мункар". Чындыгында намаз бардык жамандыктан, бузукулуктан, жаман иштерден, жаман сөздөн адамды тыят дейт. Биздин намазыбыз биздин ошол жан дүйнөбүздүн байышына, кулк мүнөзүбүздүн оңолушуна алып келиш керек экен. Кур'ан Каримде көптөгөн аяттарда намазга окугула, зекет бергиле деп айтылат. Мына ошондуктан баягы Ибрахим пайгамбардын дагы тилинде ушундай келеткен Кур'ан Каримде: "Робби джална муқимас салати ва мин зуррияти роббана ва тақаббал дуа". О Аллахым, мени жана менин урпагымды өзүңө намаз окуучулардан кылгын, жана биздин бата дуаларыбызды кабыл кылгын деп бата дуа тилек кылган экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Инна хадакум иза кана фис салати", силердин бирөөңөр намазга киришип намаз окуган болсоңор, "Фа иннаху юнаджи раббаху", ал Алла таала менен байланышып атат дейт. Алла таала менен сүйлөнүшүп атат дейт. Сүйлөшүп атат дейт. Демек, намаз силатун, бул байланыш экен жаратуучу менен пенденин ортосундагы. Алла тааланын парзы, аны аткаруу менен биз соопко ээ болобуз, парздан кутулабыз. Кыяматта эсеп китепте биздин оң таразабызга сооп болуп коюлуп, анын негизинде бейишке кирүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Бүгүнкү биз айтайын дегенибиз, урматтуу мусулман бир тууган, мына ошол намазга көңүл бурбагандар бар, кайдыгер карагандар бар. Чындыгы эле намаз окубай койгон күнөөбү деген дагы суроо туулат экен. Ооба, чындыгында намазды атайын окубай койгон бул күнөө болот. Намаз негизи эле шариатта жок, болбогон нерсе деген адам динден да чыгып кетет. Мына ошондуктан намазды окубаган сайын, мусулман болгондон кийин биз ошол окубаган намаздарга карыз боло беребиз. Аны сөзсүз түрдө окуп беришибиз керек болуп калат. Намаз таштаган болсок, бул күнөө болуп эсептелип калат. Мына бул хадисте келет. Имам Зухри рахимахуллах риваят кылат. Бул хадисте эмне дейт? Күндөрдүн бир күнүндө бир сахаба айтат: "Дахалту аля Анас ибн Малик" дейт. Бул сахаба айтат, имам Бухариде келет бул. Анас ибн Маликтин алдына кирсем, ал ошол убакта Дамаскта болчу дейт. Ыйлап отурган экен. Анан эмнеге ыйлап атасыз деп сураганда, ал мындай деп жооп берди дейт: "Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бизге көзүбүздүн карегинде болуп мына намаз калган эле, намазды аткарып жүрүп элек, эми мына намаз дагы жоголуп кетип атат. Намазды да окубай коюп атышат" деп мына ошол нерсеге кайгырып ыйлап жатканын көрдүм дейт. Мына ошондуктан эгер намазды таптакыр эле жок деп таштап коюу, бул күнөө болуп эсептелинет, динден чыгарууга алып барат. Ким намазды атайын таштаган болсо, анда аны менен Алла тааланын иши жок дейт. Иши жок дейт. Мына ошондуктан бунун дагы бир чоң күнөө экендигин биз туя билишибиз керек, сезишибиз керек. Бул намаз менен биздин жан дүйнөбүз тазарат, жүрөгүбүз тазарат, акыл пикирибиз оңолот, Кудай менен болгон байланышыбыз бекемдейт. Түбөлүктүү жашоодогу боло турган жашоого өзүбүздү биз бул жактан
бул дүйнөдөн эмне кылып аткан болобуз? Даярданып аткан болобуз. Анткени эртең эсеп китеп болгондо, кыяматта эң биринчи Аллах субхана ва таала өзү менен пендесинин ортосунда болгон суракта биринчи намаздан суралат экен да. Кимдин намазы жакшы болсо, калган сурактары, иштери да жакшы болот. Кимдин намазы жаман болсо, калган сурактар, иштери да жаман болот деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Мына ошондуктан биз колдон келишинче намазга бекем бололу, намазды таштабайлы. Намазды таштаган эле болсок, демек бул шариатта күнөө болуп эсептелип калат. Ал карыз болот. Аны сөзсүз түрдө эмне кылышыбыз керек болот? Толук ташыбыз керек болот. Ким намазын таштаса, ал эмне болот дейт? Намазды жоготот жана өзүнүн кумар дүйнөсүнө кирип кетет дейт. Кумар дүйнөсү деген адамдын каалоосу. Ошол каалоо шариатка дал келбеген каалоо. Жакшы нерсеге дал келбеген каалоо болот дагы, ал мына ошол катага багы өзүнүн нафсынын кумарына малынып кетет дагы. Демек ал эмне болуп калат? Күнөөлөргө батып кетип, анын жан дүйнөсү тазаланбай, ал кайсы бир деңгээлде кыяматта дагы эсеп китеби дагы кыйын болуп калат. Мына ошондуктан ушуга окшогондордон болбогула деген мааниде бул жерде Аллах Таала Кур'ан Каримде мындай деп айтат: "Фахалафа мин ба'дихим халфун адаa'у ссалата ваттаба'у шахват фасауфа ялкауна гойя" дейт. Мына бул аятта айтат, бирок алардын артынан дейт. Мына ошол жакшы намаз окуп жүргөндөрдүн эле артынан намаздарын таштаган жана өздөрүнүн кумарларын ээрчиген урпактар келип калат дейт. Ошондон алар бакы ялкауна гойя, жамандыкка кабылышат, катуу азапка кабылышат деген дагы эмне бар? Маанилер бар. Ошондуктан экинчи бир аятта Алла Таала айтат: "Ма салакакум фи сакар қалу лам наку минал мусаллин." Намазды таштаганга берилген жаза Алла Таалага тозокко таштайт дейт. Ошондо аларга суроо берилет экен. Сакар деген бул жерде тозоктун аты. Эмне үчүн силер тозокко түшүп калдыңар дегенде, ал тозокко түшкөндөр жооп берет: "Биз бул дүйнөдө намаз окубагандардан болгон элек" деген жооп берет дейт. Мына ошондуктан бир алым айтат, Ибн Шакик, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары дейт, намазга өтө бекем болгон деп айтат дейт. Намазды таштоону ошо капырлык менен эле барабардай көрүшкөн деген мына ошондой айткан сөздөрү бар. Мына ошондуктан не бер капыр адам намаз окубайт да, мына ошол сыяктуу эле болуп калдың деген маани чыгат деген бул жерде багы түшүндүрмө чечмеленип берилип калат. Демек, ким намазды таштаган болсо, жанагы биз өзүнүн дүйнө кумарларына чөгүп кеткен сыяктуу, ким намазды таштаган болсо, бул мунафыктардын белгилеринин бири экен. Алла Таала Куранда эмне дейт? "Иннал мунафикина юхадиуна Аллаха ва хува хадиухум." Чындыгында мунафыктар Алла Тааланы алдаймын деп ойлошоттур дейт. Бирок Алла Таала аларды алдап коет. "Ва иза қому иля салати қому кусала." Алар намазга турганда аябай жалкоолук менен турушат. "Юрауна наса ва ла язкуруна Аллаха илля қалила." Ошол намазга туруулары адамдарга көрүнүү үчүн болот. Рия үчүн болот. Алла Тааланы булар көп эстебейт дейт. Демек, булардын намазга туруудагы тургандары баары эмнеден болуп атат? Мунафыктыктан, жалкоолуктан, бирөөгө көрүнүш үчүн, Алла үчүн болбой калды дейт. Алла үчүн болбогон ибадаттардын эч бири эмне болбойт? Кабыл болбойт деп айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан ушундай кабар келет. Пайгамбар эмне дейт? Бул баягы намаздын өтө маанилүү экендигинен кабар берип, "Салли каиман." Намазды туруп окугула. "Фа иллам тастати фа каидан." Эгер туруп окуй албасаң, анда намазды отуруп окугун. Отуруп окуй албасаң, анда багы жатып окугун деген дагы пайгамбарыбыздын сөздөрү бар. Демек, биз бул намаздан качан кутула алабыз? Качан адам кыймыл аракет кыла албай калган учурда гана намаз окубаса шариатта уруксат берилет. Ал эми биз кыймылдап жүргөндөн кийин, ден соолугубуз таза болгондон кийин сөзсүз түрдө намаз окуубуз эмне болот экен? Багы милдеттүү болуп эсептелинет.
Ибн Масуд өз сөзүндө мындай деп айтат: ким Аллах субханала таалага ертең бир кубанычтуу жүз менен жолуккусу келсе, фалюхафиз аля хази салават, анда 5 вакыт намазга бекем болсун деди. Анткени ошол нерсе менен кыяматта чакырылат. Ушул намазды Алла Таала биздин пайгамбарга парз кылып берди. Эгер демек пайгамбарга парз кылып бергенден кийин пайгамбарыбыз бизге үйрөтүп атат. Бул эң бир жакшы туура жолдордун бири болду. Эгер ошондуктан силер намазга дайыма бекем болгула, мечитте намаз окугула, ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн бекем кармаган болосуңар дейт. Пайгамбарыбыз айтат: ал масжиду бейти кулли тaqi. Демек мечит ар бир таква адамдын үйү. Ким мечитке барып намаз окуса, Алла Таала өзү кепилдик берген экен, аны өз рахматыма аламын, жана кыл көпүрөдөн бакы көз ачып жумга чейин өткөрөмүн, жана менин ыраазычылыгыма ээ болот деп. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, жыйынтыктап айта турган болсок, намаз бул диндин тиреги. Алла Таала ар бир балагатка жеткен, ден соолугу таза адамга, мусулманга парз кылды. Намаз окуу менен биз өзүбүздүн негизги мусулмандык милдетибизди аткарабыз. Алла Тааланын парзынан кутулабыз. Ошол эле учурда биз көптөгөн соопторго ээ болобуз. Ошол эле учурда чыныгы намазды парз кылган Алла Тааланын намаздан каалаган негизги максатына жетебиз. Ал кандай дегенде, биз жогоруда аяттарда айтып өткөндөй, намаз адамдын кулк мүнөзүнө туура жакшы таасирин тийгизүү керек. Мына ошондо чыныгы намаз болот. Жана аятта айтты го: инна солата танха анил фахшай вал мункар. Намаз бардык жаман иштен, ыпылас иштен, жаман сөздөн, күнөө иштерден, гыйбаттан, ушактан тыйсын дейт. Демек, намаз окугандан кийин биз шариатка каршы келген нерселерди сүйлөбөшүбүз керек. Ал жөнүндө иш аракеттерди дагы аткарбашыбыз керек экен. Мына ошондо гана биз чыныгы ошол намазыбыздын пайдасын көрө алабыз. Намаз окубаган сайын ал карыз болуп эсептеле берет. Ошондон көп сурашат: намаздын казасын окуу керекпи деп. Ооба, намаздын казасын окуу керек. Анткени бул карыз болуп эсептелинет. Эртең Аллах субханала таала мына ошол карыз жөнүндө сураганда биз эмне деп жооп беребиз. Мына ошондуктан дагы эле кеч эмес, биз ден соолугубуздун, жаштыгыбыздын, мүмкүнчүлүгүбүздүн барында 5 вакыт намазга бекем болсок, биздин бардык жашообузда, тапканыбызда, балдарыбыздын тарбиясында, өмүрүбүздө дайыма береке болот экен. Мына ошондуктан дайыма биз намазга эч качан кайдыгер карабайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.